Бул сөздүк кыргызча сөздөрдүн башка тилдердеги варианттары. Мисалы үчүн кыргызча венгрча, кыргызча финче, кыргызча орусча жана кыргызча ал тургай кыргызча немисче, кыргызча англисче окшош сөздөрдүн этимологиялык сөздүгү бар. Бул сөздүн адреси төмөн жакта берилген. Каалоочулар ошол адрес боюнча кирип билген кыргызча жана башка тилдердеги сөздөрдү жазып, аны оң жагына талкуулап аттарын жазып калтырып кетсе болот. Мисалы үчүн кыргызча венгрче көп сөздөр окшош. Бул жерден арап карай турган болсок, калпак деген сөз венгрчеде калпак болуп атат. Казан деген сөз венгрчедагы казак болуп атат. Бул кашанын ичиндеги ху деген венгер, хангери деген сөз. Эчки деген бул кечки экен венгрче. Мен жакында Кечкемет деген шаарга барып келдим. Ошол жерде агрокультура менен алектенишет экен. Ал жердегилер мурдагы кыпчактар ошол жерге монголдордон качып келип аралашып кетиптир да, венгер болуп калган азыр. Көк деген венгрче кек. Эмнегедир кээ бир сөздөрдөгү, кыргызча сөздөрдөгү кек, мисалы үчүн сөз деген сөздөрдөгү аяккы тыбыш түшүп калган да. Сөз деген мисалы үчүн венгрче сө. Көк деген кек. Ал эми шор, мисалы туздун дагы бир түрү кыргызча синоними шор, венгрче шо. Жана башка көптөгөн сөздөр. Казан деген венгрчедагы казан билдирет. Бул балким баягы көчмөндөрдүкү болгондуктан венгрлер Урал жакта жашаган. Уралдын ар жагында биздин ата бабаларыбыз ошол жакта Орто Азияга көчүп келе электен мурда ошол жакта жашаган. Бычак деген кес деген менен байланыштуу. Венгрче кес деген кеш деген сөз бар. Кечик деген опаздывать да орусча. Венгерче дагы ушу кешик болуп которулат экен. Ким деген сөздө дагы ки дейт алар. Деген сөз аякка түшүп калган да. Бир кызык жери, алар автону, машинаны көчү деп которуп алган. Көчү деген баягы жыл деген сөз го, илгерки. Ушундай сөздөр бар экен. Кыргызча менен бирге окшош. Венгрлардын негизи маданияты, ички менталитети көбүнчө бул көчмөндөрдүн окшош. Өздөрүнчө пикир айтыш алар үчүн бир аз оорураак. Америкада ар бир мугалим өзүнүн пикири бар. Бул жерде ар бир мугалим эле өзүнүн пикири жок, бардыгы тең директордун же бир чоңдун пикирин карап турушат. Мен деген сөз бул финче дагы мина экен. Фин деген бул дагы европалык тил эмес. Тилдер түркүмүнө кирбейт. Бул фин менен венгер тили жакын деп эсептелет. Бир үй бүлөдөн деп. Бирок бири-бирин түшүнбөйт тиле. Бирок фин тили бул европалык тил эмес. Анткени фин тили дагы могу Сибирдин түндүк жагынан кеткендер да. Булар кийин Россия аркылуу ар жака өтүп кетишкен. Булардын бет түзүлүшүндө өздөрүнүн түзүлүшү ак жумал түстүү болот, европалык сыяктуу, бирок көздөрү бир аз сүйрүрөөк болот, мурдулары жалпагыраак. Окут деген сөз, окут да, учи. Венгрче окутат экен, карап. Бул жерде сары деген сөз турат. Венгрче шарга, баягы кыргызча сы, казакча шы деген сыяктуу эмнегедир сыйлар шы болуп кирген да, венгр тилине. Венгр тилинде азыр көптөгөн сөздөрдө славян сөздөрү абдан көп. Анткени славяндардын арасында жашайт. Бирок тили биздикиндей агглютинативдүү тил дейт. Эң чоң эки группа Европада бул индоевропалык тилдер жана агглютинативдүү. Агглютинативдүү тилдер булар кыргыз тил, түрк тили, башкача айтканда финдер, венгрлар. Индоевропалык тилдерге булар орус, славян, англосаксондор тили, ошондон катар эле перс, тажиктердин тили жана индиялыктардын тили кирет. Семиттердин тили таптакыр башка. Семиттер деген бул арабтар, еврейлер. Бул жерде чатыр деген сөз келип атат. Чатыр деген сөз венгрче шатор. Сен деген сөз венгрче эмес, финче сина экен. Фин менен венгр бир тууган тил деп эсептелет. Кызыктай ошо син деген сина дейт. Сен деп кыргызча айтабыз го. Ты деген сөз венгрче значит сен. Могу жерде шор, венгрче шо,
Çoğun көп деген сөздү венгрлер шок дейт. Сакал деген сөз бар бизде. Ошону венгерче, кыргызча кандай болсо так ошондой. Сан деген число да, сан деген сөз венгерче сам. Акыркы тыбыштары өзгөрүүгө учураган. Сөз деген сөз сө, жана айттым. Акыркы сөз түшүп калат экен. Тааныт, мисалы үчүн кат тааныт, таануу деген сөз венгерче таныт. Таныт ушул сөздөн анан уланат. Танылман болуп кете берет венгерче. Бул жерде тер деген сөз турат. Төр деген кыргызча орунда, бул боз үйдөгү урмат сыйлуу орун. Венгерче тер деп аянтчаларды айтат көчөлөрдөгү азыр. Илгери ошол боз үйдө жашашканда венгерлер дагы ошондон келип чыкса керек. Дагы бул жерде төө деген сөз турат. Венгерче ТВ болуп кириптир. Түрк тили эки группага бөлүнөт. Бирөөсү огуз жана кыпчак. Биз кыпчак группасындабыз. Огуз группасындагыларда көбүнчө төө, оу, ау дегенде в болуп алат. Же п кылып алат. Мисалы үчүн өзбекче төбө деген сөздү тепе дейт да. Төө деген венгерчеге ТВ болуп кирген да. ТВ, эве деген огуз группасындагы түрк сөздөрү бизде эвен барын деп окушубуз керек кыргызча. Ушул сыяктуу бир топ эрежелерди берген адам башка түрк тилдерин түшүнө берет. Түрк тилдери деген улуу тил да, ушул тилдерди бири-бирин түшүнө алат. Негизи кыргыз тилинде мурдагы сөздөрдүн кээ бирлери диалекттерде сакталып калган. Бир диалектте бир сөз бар, экинчи диалектте экинчи сөз бар. Кыргыз тилин терең билген адам, ал өзбек, казак, түркмен, Азербайжан, ал тургай ушул татар бардык тилдерди оңой түшүнүшү керек. Себеби булар баары тең бир тил. Кийин гана арабтар келгенде жана башка перстер келгенде булар тилдерге, түркүмдөргө бөлүнө баштаган. Анткени алар өздөрүнүн тилин мындай таңуулап, ошонун натыйжасында бизде азыр түрдүү элдер пайда болду. Талкаланып, мындайча айтканда, жок болуп майдаланып кетти да. Ушул жана башка сөздөрдү төмөнкү адрес боюнча таба аласыздар. Ошондой эле киргизип койсоңуздар болот. Ушул электрондук ашар ыкмасы менен толтуруучу сөздүктүн бул долбоору. Мындай долбоорлор башка жактарда болуп атат. Мисалы үчүн Google'да, YouTube'дун которулушуна мен катыштым. Бир топ сөздөрдү котордук. Азыр чоң проекттер жүрүп атат. Кыргыздар иштеп атат которуу боюнча техникалык терминдерди жана башкаларды. Ошону менен катар эле бул дагы ачык долбоор. Бул дагы менимче ошол Google сыяктуу ири долбоорлорго салым кошот. Анткени базага кирет, ошол база баары бир интернет аркылуу байланышып, бири-бирине көмөк көрсөтөт. Мунун максаты кыргыз тилин сактап калуу жана кыргыз тили аркылуу башка элдер менен байланышты чыңдоо, күчөтүү, башка элдердин тилдерин үйрөнүү, маалымат базасын көбөйтүү. Ошону менен катар эле кыргыз тилинин мындан ары өнүгүү маселеси азыр абдан курч турат. Айрыкча кыргыз тилине башка тилдерден сөздөрдү кабыл алуу принциптерин, эрежелерин иштеп чыгуу керек болуп жатат. Анткени себеби ар ким ар кандай сөздөрдү киргизе берип, кыргыз тили чаржайыт болуп баратат. Бул деген сөз бара-бара кыргыз тилинде ар кандай дагы башка түрлөрү пайда болуп, кыргыздар бара-бара бири-бирин түшүнбөй, башка элдерге бөлүнүп чачырап акыры жок болуу коркунучу кыргыз өлкөсүнүн үстүндө домоклав кылычындай илинип турат. Ошондуктан азыркы эң зарыл маселелердин бири бул жаңы сөздөрдү кабыл алуунун эрежелерин жана принциптерин расмий түрдө бекитишибиз керек. Бул тилдин корпусун стандартташтыруу жана пландоо иштерине тышкары кыргыз тилинин статусун пландоого кайра кайрылып, кээ бир мыйзамдарды кайра караштырып чыгуу мезгилдин талабы деп эсептейм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.